ол комиссияның отырымын баштағанымызда бірінші шалақылық менен ойыбыз шалақылық деп баштағанбыз. Анан кейін коррупционный элемент дегендер қосылды. Азыр мына біздің комиссияның төрағасы бұл жерде доклад қылды, бірақ бір-екі жерді мен тақтап кетейін. Жаңа тақтау мәселесі, бағаларын тақтау мәселесінде мен тоқтауым келеді. Аны тартынбайлы айтыш керек. Завышение цен, существенное завышение цен болған на оборудование. Мына ошол келишим даярдалып атканда, бұл 2009 жылдан бері даярдалып келген. Буга көп киши катышкан. Мурунку президенттер да катышкан, кечээки президент да катышкан. Ошону мен эмнени айткым келет? Бул жерден жана Исхак Абсаматович жакшы айтып кетти. Бизде без решения президента бир маселе чечилбейт Кыргызстанда. Биз парламент дейбиз, өкмөт дейбиз. Биз дагы баш ийебиз. Мына ратификация болуп атканда жана нарушение процедур болгон. Бул эл аралык келишим эмес эле. Бул между хозяйствующими субъектами болгон келишим. Ратификациянын керегиси жок эле. Бирок алып келишип, кашу маслом не испортишь деп, жана орустар айткандай. Но депутаттар да ушуга аралашып калсын, ушуларда жоопкерчилик бөлүнүп калсын деп, анан кийин ратификацияга алып келген. Бул атайлап алып келген. Өтө акылдуу кишилер иштеген бугачы. Мен ачыгын эле айтып коеюн. Анан жана 390 миллион доллар деп. Мен башкача айтып кетейин. Здесь утечка информации болуп аткан. ТБ менен предварительно сүйлөшүүлөр болгон дагы анан кийин өкмөткө түшүргөн. Калп эле жанагындай каттар менен. Ошо баасын түшүргүлө депчи. Ошого иштегиле деп. Тигилер бааны билгенден кийин, баргандан кийин биздин комиссия эмнени чечет? Инсайдерская информация кетип калган. Ошон үчүн барып болгон 10 миллионго же 4 миллионго түшүрүп келген. Цены были завышены, мен ответственно айтып коем. Могу жерден центральный трибунадан айтып коем сиздерге. Я это все прочувствовал. Ошого себеп эмне? Мына далил катары. Ошодон кийин барып премьер-министр барып Кытайга. Бул жерде Урумчиде болмок. Ошол жерде сүйлөшүп, ошол баадан 20 миллион түшүрүп атат грант. Биз чактык, баасын бекиттик, зафиксировали, все. Контракт иштей баштайт, кредит иштей баштайт дегенден кийин барып 20 миллион түшүрүп атат ошодон. Бул эмненин белгиси? Переговор чики болгон белгиси ошо. Кийин ошодон кийин келип, жанагы оборудованиясы келип аткан оборудованиянын биз баасын айтып атпайбызбы? Жана инвойстон көрдүк биз, кычкачтарды. Лифттерди инвойстон көрдүк. Кондиционерлерди инвойстон көрдүк. Все это подгоняли. Ошону 3-4 раза завышение цен. Ошону тартынбай айтышыбыз керек могу жерде. Биртке завышение деген болбойт. В разы завышение цен болгон на оборудование. Бул бир. Оборудование 164 миллион доллар. Оборудование. Кылган иши 220 миллион, это на услуги болуп атпайбы? На услуги кетип атат. На транспортировку кетип атат. На административные услуги кетип атат. Ошого бүт Кыргызстан күбө ошого. Азыр ар кандай акылдуу формулировкалар менен таап даярданып келишти азыр. Жоон табышат азырчы. Биз мындай кылганбыз, это международная практика деп. Ал туура эмес. Тиги Кожосов, замминистра финансов, жазып атат. Это потеря устойчивости внешнего долга деп жазып атат. Дана черным по белому жазып атат. Лаврова эмне кылып атат? Кол коюп берип атат. Туурабы? Туура эмес. МИДтин орун басары Бешимов Аскар жазып атат. Потеря суверенитета деп. Целый ряд замечаний берип атат. Ай, мындай жазылбайт. Бул конституцияга карама-каршы келет. Абдулдаев кол коюп атат. Жакшыбы ошол? Туурабы ошол? Эмне себептен? Себеби айта албайт, сөз кайтара албайт. Кимге сөз кайтара албайт? Премьерге жок. Президентке сөз кайтара албайт. Ошол кезде президентке, Атамбаевке.
Атамбаевдин служебный запискасы жүрөт, аткаргыла деп. Тура ошол 1 миллиард 700 миллион бул прямые кредиты, а проценти менен канча болот? Проценти менен канча болот? Биз төлөй албайбыз ошону. Мен коркуп атам ошону, мен ошол ойго баргым келбей атат, ошол ойду ойлогум келбей атат, что это намеренно было сделано депчи. Жылына дефицит менен 20 миллиард дефицит менен чыгып атабыз, анан кийин кантип төлөп беребиз ошону? Төлөй албайбыз. Мына Акылбек Усунбекович отурат бул жерде, министр финансов бывший. Дана так айтып аткан. Надо брать у международных финансовых институтов. Кийин сүйлөшүүлөргө барса болот деп. Бул жерде целенаправленно коммерческий банктан алынып атат. Тура ошол, тура эмес. Анан азыр жана коррупционный элемент дегенде тура эмес. Коррупция эле бар, бул жерде коррупция бар. Жакшы сураш керек. Айта алышпай атат. Кече комиссия биз 8ге чейин отурдук, 8-inde. Акыркы моментте жана айып бул жерде фигуранттар бизге маалымат бере баштады. Последний момент. Ушуга чейин чыдап отурушту, унчукпай. Маалымат бере баштады. Мына запискалар, президенттин запискасын берди фигурант. Теге Сапар Жумакадырович Исаховдун служебный ДСП запискаларын бизге алып келип беришти, ошо фигуранттар. Биз өзүбүз таппай койдук эле, алып келип беришти. Мына деп. Biz buların aytkanын аткардык деп. Açık айтыш керек барды. Бизден кийин после нас хоть потоп дегендей мамиле кылышкан. Сөзүн ачык. Рахмат.